19 бөлім. Жалған сөйлеген, анан қалса, ақылсыз байға қарағанда, тақыба жашаған кембағал артық. Білімсіз болу жақсы емес. Шашқан адам мүдірілет. Ақылсыздығы адамды жолынан адаштырат. Жүрегі олса теңірге қыжырданат. Байлық досты көбейтет. Адами жақырды досы да таштап кетет. Жалған көбі жазасыз қалбайт. Қалпайтқан адам қачып құтылбайт. Адамдардың көбі атақтууларға қошамат қылат. Белек берген адамға бары дос. Жақыр адамды өзінің бүт-бір туғандары жек көрет. Достору андан бетер андан қачшат. Алар менен сүйлөшөйүн деп, алалардың артынан чуркайт, бирок сүйлөшө албайт. Акылга жеткен адам өз жанын сүйөт. Акыл эсте сактаган адам бакыт табат. Жалган күбө жазасыз калбайт. Жалган айткан адам өлөт. Акылсыз адамга сөөлүт жарашпайт. Андан бетер кулга төрөлөргө бийлик кылуу жарашпайт. Акыл эстүү адам ачууга алдырбайт. Бирөөнүн кылмышын кечирип коюу ал үчүн даңк. Падышанын ачуусу арстандын айкырыгындай, ал эми ырайымы чөптүн үстүндөгү шүдүрүмдөй. Акылсыз уул өз атасына кайгы, ажаан аял тынымсыз тамчылаган суу, үй менен мал мүлк ата-энеден калган мурас. Ал эми акылдуу аял теңирден эринчээктик уйкуга чөмүлтөт. Шалаакы адам ачка калат. Мыйзамды сактаган адам өз жанын сактайт. Ал эми өз жолуна кайдыгер адам өлөт. Жакырга жакшылык кылган адам теңирге насыя берет. Кылган жакшылыгын теңир кайтарымсыз калтырбайт. Үмүтүң барда уулуңду жазала, анын ыйына көңүл бөлбөй эле кой. Ачуулуу адам жазасын алсын, аяп койсоң, андан көбүрөөк жазалоого туура келет. Акылдуу болом десең, кеңеш тук. Айыбыңды ачса кабыл ал. Адам жүрөгүндө көп нерсени ниет кылат. Бирок теңирдин белгилеп койгону гана ишке ашат. Кайрымдуулугу адамга кубаныч алып келет. Калпыч адамга караганда жарды адам артык. Теңирден коркуу өмүргө алып барат. Теңирден корккон адам дайыма ыраазы болот. Анын башына жамандык келбейт. Эринчээк адам колун чөйчөккө салат да, аны оозуна жеткиргиси келбейт. Шылдыңчыл адамды жазаласаң, жөнөкөй адамда эстүү болуп калат. Акылдуу адамдын айыбын ачсаң, ал акыл насаатты түшүнөт. Абийири жок, уятсыз уул атасынын мүлкүн чачып, энесин үйдөн кууп чыгат. Уулум, насаат сөздөн четтөөнү үгүттөгөндөрдү укканыңды токтот. Жалган көбө акыйкаттыкты шылдың кылат. Мыйзамсыз адамдардын оозу жалганды жутат. Шылдыңчыл адамдарга жаза, акылсыз адамдарга токмок даяр.